Саламатсыздар урматтуу мекендештер, алыскы Москва шаарынан салам жолдоо менен биргеликте менин укугум бар, мен макул эмесмин кыймылынын жана ошондой эле мекендештер маалымат борборунун 1 жылдык отчету менен сиздерге бөлүшүп кетүүнү туура көрүп турабыз. Урматтуу мекендештер, дал ушул 2019-жылы оор, ары түйшүктүү жана ошондой эле ары ийгиликтүү болгон ушул 1 жылдык отчетту сиздерге видео тасма менен сунуштап кетебиз. Андыктан ушул Эркиндик YouTube каналынан алыстабай биздин каналга лайк басып, жазылып, досторуңуздарга, тааныштарыңыздарга жана ошондой эле мекендин келечегине кайдыгер карабаган жарандарга бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Сак саламатта болуңуздар. 2017-жылы жарандардын талабы жана Адахан Кимсенбаевдин демилгеси менен түзүлгөн «Мен макул эмесмин» кыймылынын алкагында 2019-жылга чейин 200 миңден ашуун кол чогултулуп, коомдук пикир жарандык талап күчөдү. Анын алкагында Орусиядагы «Мен макул эмесмин» кыймылынын активисттеринин аракети жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын демилгеси менен Москва шаарында убактылуу жүргөн мекендештер үчүн мекендештер маалымат борбору ачылды. Аталган маалымат борбордо Кыргызстандын коомдук каналдары бербеген микрофонду жарандык активисттер мекендештерге сунду. Мекендештердин ичинде толкуган кайрылуулары, талаптары тартылып коомдук социалдык баракчаларга жарыяланды. Жана ошондой эле «Мен макул эмесмин» кыймылы маданияттуулуктун туу чокусун көргөзүп, кыздар арасындагы волейбол оюндарында көптөгөн турнирлерде биринчиликтерди багындырып, элчиликтин кубогун утуп алган кыздар 5 мамлекет арасында өткөн мелдеште да биринчиликти алышкан. Ошондой эле СССР тарагандан бери алгачкы ирет Москва шаарында кыргыз киносу чоң кинотеатрларда кыргыз жана орус тилинде коюлуусуна чоң салымын кошту. Бул ийгиликтүү кадамдар менен биргеликте чейрек кылымдан бери шайлоо учурларында укугу тебеленип калган жарандардын жарандык укугун кайтаруу максатында «Мен макул эмесмин» кыймылынын артынан «Менин укугум бар» коомдук кыймылы түзүлүп, байма-бай элчилик, борбордук шайлоо комиссиясына, Тышкы иштер министрлигине жана ошондой эле президент, өкмөт, жогорку кеңешке кайрылуу жолдошту. Кайрылуулар менен гана тим болбостон сыртка тараган мекендештер өз укуктары үчүн күрөшүү максатында 1 айдын ичинде 10 миңден ашуун кол топтошту. 2019-жылдын акыркы айында Тышкы иштер министрлиги тарабынан «Укугум бар» кыймылынын талабына ылайык чет мамлекеттерде жүргөн кыргыз жарандардын консулдук учетко онлайн каттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт дегенден бери айткан убадалары ишке аша электе Бүтүн Кыргызстан партиясы жана «Укугум бар» «Мен макул эмесмин» кыймылдары биргеликте butunkg.com сайтын ачып, анда электрондук каттоону 2 жумада ишке ашырышты. Аталган иш-аракеттер жана 1 жыл аралыгында жетишкен ийгиликтер келечекке кайдыгер эмес жарандардын аруу тилеги, жаркын жашоого үмүтү жана Адахан Кимсенбаевдин берген деминин негизинде ишке ашты. 1 жыл ичинде «Мен макул эмесмин» кыймылынын активдүү мүчөлөрү Адахан Кимсенбаевди Москва шаарында мекендештер менен жолугуп кетүү үчүн 3 жолу чакыруу жолдошуп, жолугушуу уюштурду. Жарандардын суранычын четке какпай, алар менен ачык айкын суроо жооптор аркылуу баарлашып пикир алмашкандыгы үчүн жогорудагы аталган кыймылдар жана активдүү мекендештер Адахан Кимсенбаевге ыраазычылык алкыш баракчасын ыйгарышты. Урматтуу мекендештер, сиздер да келечек үчүн күрөшүп, «Укугум бар» кыймылынын катарына кошулуңуздар жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын сайтына катталууну унутпаңыздар.